менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шама, шашылма, кереметтер жолго чакырган. Тактынан болуу, акылга толуу, улам жаңы сырлар ачылат. Салам балдар, биз силерди көрүп абдан сүйүнүп атабыз. Бирок биз аябай шашып атабыз. Аябай, бүгүн биз мектепке барабыз. Даярдоо тобуна бүгүн биринчи сабак. Анан биз кечикпешибиз керек. Достор, силер да биз менен барсаңар болот. Көңүлдүү болот. Даярсыңарбы? Анда жоркадык. Салам Бермет. Салам. Сен дагы эле үйдө отурасыңбы? Сен эмне, мектепке барбайсыңбы? Жок. Эмнеге? Мен бара албайм. Мектеп алыс. Анан атам да жибербейт. Бирок баары мектепке барып атышпайбы? Жада калса борсул дактагы. Менин дагы окугум келип атат. А мен үйдөн окуйм. Мына, карагылачы. Мен кандай кызыктуу китеп окуп атам. Ал көпөлөктөр жөнүндө. Бирок бирге окуган көңүлдүү да. Болсо эмне экен? Мектеп мен үчүн эмес. Биз кечигип атабыз. Эртелешибиз керек. Силер чуркагыла мектепке. Анан мага баарын айтып бересиңер. Сөзсүз. Бермет, кош. Саламатсызбы, эже? Саламатсызбы? Саламатсыңарбы балакайлар? Силер бүгүн эң биринчи келдиңер. Биз шашып келдик. Бул дагы окугусу келип атат. Бул абдан жакшы. Бардыгы окуш керек. Эже, биздин курбубуз Бермет дагы мектепте окуй алабы? Албетте окуй алат. Бирок Бермет өзгөчө. Ал баса албайт. Анан дагы ага окуу абдан маанилүү. Анын атасы жибербей атыптыр. Биз эмне кылышыбыз керек? Сарсанаа болбогула. Мен анын атасы менен сүйлөшүп көрөм. Биз бул маселени сөзсүз чечебиз. Рахмат сизге, эже. Эми отургула. Азыр сабак башталат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Берметтин атасы сизсизби? Ооба, мен Сиз менен сүйлөшөйүн дедим эле. Мен сизди угуп атам. Бермет мектепке барыш керек. Эмнеге? Ал үйдөн деле окуй алат. Бирок ал үйдө жалгыз да. Ал эми башка балдар менен баарлашуу абдан маанилүү. Алар аны кабыл албай коюшсачы, таарынтышып. Биздин топто эң сонун балдар окуйт. Баарысы жакшы болот. Көрөсүз го. Мен буга ынабай турам. Мен жөн гана сизге түшүндүрөйүн дегем. Бермет деле башка балдардай мектепте окуй алат. Жок, Берметке үйдө эле калганы жакшы болот го дейм. Өкүнүчтүү. Бирок сиз дагы ойлонуп көрүңүз. Эгер оюңузду өзгөртсөңүз, Берметти сабактан көрүп абдан кубанабыз. Чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Жакында көрүшөбүз деп ишенем. Эмне кылыш керек? Билбейм. Мына сага тапшырма. Достор, эртең биздин топтогулар көпөлөктөр жөнүндө айтып беришибиз керек. Бул биздин биринчи тапшырмабыз. А биз болсо алар жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Эмне кылабыз? Таптым. Бул тезирээк айтчы. Биз Берметтен сурап көрөбүз. Эң сонуной. Ал көпөлөктөрдү жакшы көрөт да. Анан алар жөнүндө баарын билет. Анда жөнөдүк. Бермет, Сен үйдөсүңбү? Салам балдар. салам. Бермет, бизге сенин жардамың керек. Жардамым? Эмне болду? Эртең мектептен биз көпөлөктөр жөнүндө айтып беришибиз керек. Биз болсо алар жөнүндө эч нерсе билбейбиз. Чын элеби? Мен көпөлөктөрдү жакшы көрөм. Анан менде алар тууралуу көп китептерим бар. Сен бизге жардам бересиңби? Сөзсүз жардам берем. Киргиле, мен силерге баарын айтып берем.
Мага силер менен окуган абдан жакты. Сен көпөлөктөр жөнүндө көп кызыктуу нерселерди билет экенсиң. Мектепке барып, өзүң баарысын айтып берсең, сонун болмок. Мектепте? Жок, мен бара албайм. Абдан баргым келип атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көргөнүмө кубанычтамын. Өтүңүз. Мен бүгүн Бермет башка балдар менен окуганын көрдүм. Ал ушундай бактылуу болду. Бермет үчүн мен кубанычтамын. Сиз туура айтыптырсыз. Ал мектепке барганы жакшы экен. Эң сонун, сиз туура чечим кабыл алдыңыз. Ошондой болсо болду. Бүгүн Бермет менен сүйлөшүп көрөм. Мына эң сонун. Анда эртең көрүшкөнгө чейин. Көрүшкөнчө. Бермет, сага жакшы жаңылыгым бар. Эртең биз мектепке баралы. Каалайсыңбы? Мектепке? Ооба, сен эмне кубанган жоксуңбу? Мен билбейм. Мен кубанып атам. Бирок бир аз коркуп атам. Эмнеге? Балким мен окуй албай калсамчы? Сен менин акылдуумсуң да, сөзсүз окуп кете аласың. Балдар мени менен ойногулары келбей койсочу? Ошондой да болмок беле. Сен дүйнөдөгү эң шайыр жана кызыктуу кызсың да. Баары бир эле коркуп атам. Коркпо, сага жардам берчү бир сыйкыр бар. Эмне сыйкыр? Ал сенин сыйкырдуу жылмаюуң. Ал кимди болбосун көңүл кош калтырбайт. Мына, көрөсүң го? Рахмат ата, сен дүйнөдөгү эң мыкты атасың. Келгиле, эми курт кумурскалар жөнүндө сөз кылабыз. Силер кандай курт кумурскаларды билесиңер? Жөргөмүштөрдү, арыларды, көпөлөктөрдү. Азаматсыңар балдар. Бул курт кумурскалардын жашоосу жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыңар? Жөргөмүштөр жыйла токушуп, анан чымындарды кармашат. Арылар бал чыгарышат. Көпөлөктөрчү? Көпөлөктөр гүлдөрдүн ширеси менен азыктанышат. Балдар, таанышып алгыла. Бул Бермет. Эми ал биз менен окуйт. Салам, менин атым Айзин. А меники болсо Бермет. Бермет, сен көпөлөктөрдү жакшы көрөсүңбү? Аябай жакшы көрөм. Мен дагы. Каалайсыңбы? Мен сага сүрөттөрүмдү көргөзөйүн. Мен ушундай көпөлөктөрдү тарттым. Албетте каалайм. Анда жүрү. Бермет, сен кандай азаматсың? Сен дагы биз менен окуганыңа биз абдан кубанып атабыз. Мен дагы аябай кубанып атам.